Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандарым, барыңыздарды Кудай таалам кармаган орозоңуздарды, жакшылыктарыңыздарды, сооптуу амалдарыңыздарды кабыл кылсын. Бүгүн мен Кыргызстандан алыс жердемин, бирок алыс болсок дагы Кыргызстандагы кырдаал бизди кыжаалат кылып турат. Эки элдин ортосундагы бул фитна аябай кыжаалат кылып аткан мезгил. Ошондуктан биринчи бул нерсе болбош керек эле. Себеби бул ыйык айда, ыйык күндө болгондо дагы пейшембиден жумага өтүп аткан түнү болуп аткан нерсе бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Биз ыйык орозо айында орозо тутуп, сооптуу амалдарды кылып, жаман сөздөрдөн тыйылыштын ордуга тескерисинче колубузга курал алып алып, кары картаңды, жаш карыны, аял эркекти, жаш баланы да карабастан аткылап атканыбыз бул акылга сыйбаган, исламга туура келбеген, адамгерчиликке туура келбеген сыпат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кафырлар менен болгон согушка аскерлерди жөнөтүп аткан учурда, кафырлар менен, мусулмандардын эмес, кафырлар менен болуп аткан согушка аскерлерди жөнөтүп аткан учурда ар дайым ушундай насаат кылат эле. Бул пайгамбарыбыздын бул осуяты башка аскер башчыларга дагы, мусулмандардын башка башчыларга дагы бул адат болуп калган, бул милдет бул. Башкача айтканда, ислам аскерлеринин айтыла турган, алар аткара турган мойнундагы важип милдет. Пайгамбарыбыз эмне дейт эле? Силер согушта барган кезде карыган кишилерди, карыган кемпир чалдарды өлтүрбөгүлө, аялдарга тийбегиле, жаш балдарды өлтүрбөгүлө, дарактарды кыйбагыла, кеспегиле, үйлөрдү өрттөбөгүлө дейт эле. Биз бүгүнкү ыйык айда эки тарап тең мусулман, эки тарап тең, тажик дагы, кыргыз дагы, эки тарабы тең мусулман болуп турган калк бул осуяттарга көңүл бурбастан оюна келгенди кылып, фитнаны ойготуп аткандыгы бул өтө чоң күнөө. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям фитна уктап жаткан нерсе, ким муну ойготкон болсо, ага Аллах тааланын каргышы болсун дейт. Биз бул айда сооп алышыбыз керек эле го. Кудай тааланын парзыга эмнеге моюн сунбадык? Пайгамбар көргөзгөн жолго эмнеге маани бербейбиз биз? Арадан жоготуулар болду, канча адам өлдү, канча адам жаракат алды. Ошол жапат чеккендерге көңүл айтам. Кудай таалам кайгыңыздарды жеңил кылсын. Бирок урматтуу кызыл кандуу жигиттер, эсибизге келели. Тажик болсун, кыргыз болсун, биз мусулманбыз. Биздин кабырыбыз бир. Биздин динибиз бир. Биздин Кураныбыз, китебибиз бир. Бир Аллах Таалага ибадат кылабыз. Керек болсо биздин акыйда, ишенимдерибиз, карманган мазхабыбыз дагы бир го. Када салтыбыз, үрп адатыбыз дагы оп окшош го. Ойлоп көрдүңүздөрбү? Эмне иш кылып жатам, кимге жаккан иш кылып жатам, кимдин пайдасына кылып атам деп ойлоп атасыздарбы ушуну? Аллах Таалага ант берип айтам. Бул эки элге тең эч кандай пайдасы жок фитна бул. Эки элге тең эч кандай пайдасы жок. Тажикке дагы пайдасы жок, кыргызга да пайдасы жок. Зыян гана, эки тарапка тең зыян. Азыр угушубузга караганда Тажикстандагылар дагы үй бүлөсү менен качып, талаалап башка жакка кетти. Кыргызстандагылар да тоо ташта башка жакка качып жүрөт. Тозуп жүрөт ар кимиси ар жакта. Кимге пайда? Уралап жөн эле өрттөрдү коюп алып туруп, заправкаларды өрттөп, кампаларды өрттөп, дарактарды кыйып жок кылып, күл менен сапырып жок кылабыз деп кимди жок кылып атасың? Болуптур, жок кылып атасың кимди? Кайсыл душманды жок кылып атасың? Кайсыл душманды кыйратып атасың? Өлтүргөнүң мусулманды, кайра эле бир мусулманды өлтүрүп атасың. Ким сага соогун берет бул жерде? Ким сыйлыгын берет? Ортодо шайтандын тилге кирдик, эки жактан тең зыян, эки жактан тең өлүп кырылып атат, эки жактан тең үйлөр өрттөнүп атат, эки жак тең тозуп ташып атат. Üçüncü taraf ошол шайтан тарабы
жыргап атат, кол чабып атат. Ырас болду, ушундай болушуңар керек болчу деп. Бул кылыгыбыз менен биз Кудай Тааланы балким жийиркентип атабыз. Эсибизге келели. Али кеч эмес. Бул биздин үйдү өрттөп салды, атып салды, тополоң чыгарды, башка деп кеч эмес али. Эки тарап тең эсибизге келгенге кеч эмес. Али кеч боло элек, иншалла Аллах Таалам сабырдуу зат. Сабырдууларды жакшы көрөт. Аллах Таалам кечиримдүү зат. Рамазанда айрыкча бири-биринен кечиришкенди жакшы көрөт. Эсибизге келели. Бүгүн жума күн. Азыр Меккеде асырдан кийинки убакыт. Кудай Тааладан ушул ыйык Рамазан айын ортого салып, жума күнүнүн урматын ортого салып, жана ыйык Рамазанда жума күнүндө жер бетинде чыныгы мусулмандар, таза мусулмандар, салих мусулмандар кылып аткан жакшы амалдарынын ортого салып, Кудай Тааладан жалбарып сураймын. Аллахым, биздин ушул билбестен фитна отун тутандырып аткан элибизди кечир. Аллахым, биздин эки элибизге тынччылык бер. Аллахым, ынтымак бер. Аллахым, бул дүйнөдөгү азаптардан сакта, жана акыреттеги азаптан сакта. Аллахым, бизди душмандарга курал кылып койбогун. Аллахым, сенин диниңдин жок болуп кетишине, диниңдин кордолушуна, мусулмандардын кордолушуна бизди себепчилерден кылба. Аллахым, фитнадан бизди алыс кыл. Элибизге ыйман, жерибизге береке бер. Аллахым, бизди бул дүйнөдө бактылуу кыл. Аллахым, Рамазан айында бизди азабыңды түшүрбө. Аллахым, бизге Рамазан айындагы мээримиңди түшүр. Аллах мындан кийин дагы биздин элибизде фитна чырчадактан алыс кыл. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.